Абанын булганышынан ымыркайлар, жаш балдар, кош бойлуу аялдар жана улгайгандар көп жабыркашат. 30 ноябрда ЮНИСЕФ Бишкек шаарынын мэриясы, саламаттыкты сактоо министрлиги жана жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте абанын булганышынын Бишкектеги балдар менен аялдар үчүн медициналык жана социалдык кесепеттери аталган изилдөөнүн жыйынтыгын тааныштырды. Изилдөө 2021-2022 жылдар аралыгында Жапон өкмөтү колдогон долбоордун алкагында жүргүзүлдү. Абанын булганышы эң көбүнчө бизде ушул өпкө оорусуна алып келет. Азыркы убакта аллергия оорулары да аябай көбөйүп кетти. Жаш балдардын аллергия болгон оорулары мурун регистрация болчу мезеле азыр каттоо чыгып атат, көп болуп атат ошондой оорулар. Андан тышкары жүрөк ооруларын алып келет. Рак ооруларын алып келиши мүмкүн. Сөзсүз түрдө ушул оорулардын баардыгы келип, жанагы диабет оорусуна да алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы убакта бизде эң мындай кандай десем, курч маселе бизде ошол болуп атат. Анткени бизде эмнегедир жылдан жылга көмүр менен жаккан, абаны булгаган шарттар бизде өзгөчө ошол Бишкек шартында өтө мындай жогорулап кетти да. Андан тышкары дагы айтып кетиш керек, мына жаңы үйлөрдү куруп атканда илгери Союз убагында бизде Росветров деген болчу эле. Шамалдын багытына жараша үйлөрдү курулуш керек эле. Азыр ошол шарт дагы сакталбай, бийик этаж үйлөрү дагы баягы каалаган жерде коюлуп, бизде ошо курулуп, бизде ошо Росветровду мындай сакталбайт да. Ошон үчүн баягы шамал айдап кетүү жагы дагы бизде курч маселе. Абанын булганышы сырттагы эле көйгөй эмес. Булганган аба үйлөргө, кеңселерге, имараттарга кирет. ЮНИСЕФ уюму жана жогорку аталган мамлекеттик мекемелер абанын булганышынын терс таасирлерин аныкташып, оорулардын алдын алуу боюнча сунуш чараларды иштеп чыгышты. Бирден бир маселе ошол биздин баягы салттуу, мындайча айтканда, күрөң экономикадан жашыл экономикага өтүү болуп эсептелет да. Демек, баягы азастан биздин жарандарыбыз, мамлекет өзү дагы ушул көмүрдөн баш тартып келечекте жашыл же болбосо кайра жарылуучу энергияга өтүш керек. Албетте ал нерселерге өтө эбегейсиз чоң зор каражат керек. Бул багытта дагы мамлекет өзүнүн күчүн жумшап жатат. Мындан тышкары мына биздин өнөктөштөр менен дагы бир топ иш аракеттер уланууда. Кыргызстанда абанын булганышы ден соолуктун начарлоосуна жана эрте өлүмгө алып келүүдө. Изилдөөлөрдүн натыйжасында 1 жылдын ичинде булганган абанын таасиринен 112 адам өлүмү катталган.